Сарыгул тигүү цехинен чыккан калдык чүпөрөктөрдү цементке чылап, кадимки гүл челектердин энин чыгарат. Ал таштандыны көбөйтүп, айлана тегеректи булгагыча элдин керегине жараган буюм тайымдарды жасап койгон пайдалуу экендигин айтат. Бул ошо жана чекесиндеги кыры бекемирээк болуш үчүн. Кургашы керек. 12 сааттын ичинде койгойт. Кургаган соң буларда эле полуфабрикат болуп даяр болуп чыгат. Андан кийин ошол краскага кетирип, боёкторун берип, кара кочко шоколадный цветке боеп, кийин мына чыгып турган узорлорун золотистый кылып, интерьер кылып чыгаралы деген пландарым бар буюрса. Бул кадимки эле бөтөлкөлөрдөн ошол шкалптын формасын кылып. Сарыгул бул эмгегин жаңыдан баштап жаткан экен. Айылдын ансыз да башка түйүшкүнөн бошобогон бул ишке баш оту менен киришкенге убактым тартыш болуп жатат дейт ал. Ошентсе гүл челектерди көрүп кеткен дос тааныштары буйрутма берип, кызыккандар чыгып жаткан экен. Кылса болот экен, бул биринчиден сырьё бекер келет, бул отходтордон эле чыккан сырьёсу бекер келет. А бул нерсени мындай көп количествода өндүрүп сатыкка чыгарса да болот. Себеби азыр бизде андай деле мындай рыночный эмеге чыга элекпиз, бирок азыркы ушул бир аз эле жасагандан ушундан көргөн эмелерден тапшырыктар бар, заказдар бар. Мага да ушундай жасап бер 200 штук, 150 штук деп ушундай эмелерге көбүнчө мына эс алуу жайларына, кафелерге, ушундайларга деп Кыргызстандагы толук жеңил өнөр жайдан чыккан отходторду мусор кылбай, өрттөп, абаны булгабай ушундай керектүү жактарыбызга иштетсек деген пландар. Гүл ачып койгон 27 жаштагы Сарыгул 6 жылдай Орусиянын Москва шаарында миграцияда иштеп келген. Азыр ата-энеси менен Акталанын Баятов айылында бала кездеги кыялдарын акырындык менен ишке ашырууда. Сарыгул ишкерчиликти бир нукка салып алгандан кийин үйлөнүп, очор-бачар үй бүлө күтсөм деген тилеги бар. Ал миграция жашоосун өзгөртүп, эмгекчилдикке үйрөткөндүгүн айтты. Чет жерде, Москва жеринде жүрдүк. Мурун бул жактан кандай жумуш жок, иш кыла албайбыз деп четте жүрөт элек. Анан бул жактан келип, ошо келгенибизге 5-6 айдын тегереги болду. 5-6 айдын ичинде ушул ар кандай кылып булардан тышкары жанакы пластик бөтөлкөдөн андолен шифрларды жасап ошого деп мындай дагы алдыдагы пландарыбыз бар. Аларды буйруса ишке ашырабыз. Азыр жай-жайдан акырындап ишке ашырып келе жатабыз. Анан бардыгына эле айта алам, ар бир нерсени этегине чейин кылса жыйынтыгы чыгат. Жыйынтыгы ар бир иште жыйынтыгы берекелүү болот деп айта алам. Сарыгул бөтөн жерде жүргөндө айылга кайра кайтып келип ишкерчилик кылсам деген ою бар болчу. Азыр анын максаты ишке ашып, айылга чакан тигүү цехин ачты. Учурда бул жайда 3 аял иштеп жатат. Спортивка болуп атат, куртка болуп атат, этипли одноразовый халаттар болуп атат, ошолор бизге кандай буйрутмалар келсе, ошолор менен иштеп атабыз. Кошумча киреше болуп жакшы эле болот экен. Эми азыр айылда көбүнчө айымдар мисалы үчүн жумуш жок, айылда эч кандай жумуш иш жок. Ушуну топ эле шаарга барып иштеп, шаарга бала чаканы үй бүлөнү таштап шаарга барып иштеп келгендерге аябай жакшы эле болду. Өз үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен деп отуруп алып. Сарыгулдун кесиби машина куруу боюнча инженер-технолог. Учурда ал таштандыдан башка да буюм тайымдарды жасоо идеясын багып жүрөт. Ал үчүн бир аз каражат жана жумушчу күч зарыл болуп турат. Нурлан Кадыров, Азаттык.